экөөбүздүн биздин балабыздын сөөгү талаада калбаш керек. Үмүтүбүздү үзбөй турабыз. Кичине жаным менен болсо ham таап алабыз деген үмүтүбүз. Эми айла жок да, бунтип издебесек, аман бизге бирөө келип издеп бербейт да. Ушу урук туугандарыбыз менен келип, ушинтип өзүбүз издеп атабыз. Кар көчкү астында калган 4 жаран 6 күндөн бери табыла элек. Издөөгө алынгандардын бирөөсү Сузактын 24 жаштагы тургуну, калгандары Кытай жарандары. Мында куткаруучулардан сырткары Багыш айыл аймагынын 40ка жакын ыктыярдуу тобу 4 күндөн бери издөөгө көмөктөшүүдө. Алар 24 жаштагы айылдаш жакынын табылып калуусуна үмүт артышат. Бирок кырсыкка дээрлик бир жума болсо да эч кандай реакция болбой жатканына бир тарабынан нааразы. Ушул кырсыкта ушу инибиз калып кетти. Ушундай ушу көчкү жүрүп. Эми айла жок да, бунтип издебесек, аман бизге бирөө келип издеп бербейт да. Анан ушу өзүбүздүн Кугардын эли, ушу урук туугандарыбыз менен келип, ушинтип өзүбүз издеп атабыз. Болбосо биздин мамлекетибиз ушундай нерсени мына уже бул нерсе жүргөнүнө 5-6 күн болуп калды. Бирөөдөн бир эч бир жардам жок. Болбосо бир 50-60 солдатты алып келип, мына жерди каздырып таап берип койсо болмок да. Адилет менен бир тууган жыйыным болот. Бизге түнкү саат 1-лерде кабар барды. Биз 16-сы күнү түндө келдик. 17-си күнү эле келдик. Адилет бу жерде иштегенине бир 4-5 ай болуп калды. Иштеп атып ушу жерде. Көчкү түшкөн экен, мага жеткен маалымат боюнча. Көчкүнү тазалай деп чыгарган экен. Ушул жерди көрсөтүп атышат. Точно точка эмнеси. Приблизительно. Ушул жерде иштеп атканда дагы анын үстүнөн да көчкү түшүп басып калыптыр. Бүгүн 5-күн. Эч кандай реакция болгон эмес буга чейин. Мына эл өзү биздин Октябрьский айылдын эли, өзү ушу ыктыярчылар келип казып атабыз. Кол менен эчтеке кыла албайт экенин өзүңөр көрүп атасыңар. Көчкүнүн түшкөн объемун үмүтүбүздү үзбөй турабыз. Кичине жаным менен болсо ham таап алабыз деген үмүтүбүз. Мындагы ыктыярчылар өз өмүрүн тобокелге салып издөөдө. Анткени бул аймак учурда 100% кар көчкүгө кооптуу абалда турат. Бирок ага карабай, мындагылар өз өмүрүмө өзүм жооптумун деп жазуу түрүндө кол коюшкан. Мына 3 күндөн бери биздин балдар уйсулуп алып, жаштардын ынтымактары бар. Ошолорду контролдоп келип, бизге намыс, биздин балабыздын сөөгү талаада калбаш керек. Мына мен бийликти жамандабайм. Кырсык. Биз азыр крайнийди издебешибиз керек да. Эми колунан келгенин кылып атышат. Бар жогу кооптуу жерде иш кылып атышат. Күн тийип турат, көрүп турасыңар, Но канткен менен азыр бар жогу өздөрүнүн колдорун коюп өтүп атышат бул жакачы. Ооба, помдун кызматкерлери биринчи жол тосушту. Жок, биз өзүбүзгө жооп беребиз. Керек болсо тил катып беребиз деп. Ушу биздин балабыздын сөөгү калбасын деп ушет аракет кылып атат 3 күндөн бери. Мен айтайын деген керек болсо талап да кылам. Ушул жерде азыр техника бар, ошол жерге чейин неметпесе 3 күндөн бери ажолго көрүп атасыңар. Траншея кылып таппай атат. Бүгүн келиптир кинологдор, туурабы эке? Эми аракет кылып атат, мен крайний издебейм. Болор, бүгүн баракет. Туурабы? Эми силерден сураныч керек болсо талап. Ушул жерден тезирээк ачып барып туруп, техника менен ачпаса аерден табыш кыйын, ажол эке. Аерден ата-энелери, чоң аталар зарыйлап отурат. Аксакал деп мени ушул жака жөнөтүп атат. Ушу балдардын окат. Анан дагы айтып кетет, МЧСтен эмне жардам болуп атат. Бар жогубуз билебиз, МЧСке мамлекеттин финансысынан бюджеттин аябай чоң акчалар иштетилет. Туурабы? Кана ошол акчалар? Мен көрүп атам, техникалар иштеп атат. Бирок мындай эмес да. Бар жок нерсеге даяр болуш керек. Туурабы? Оперативный штаб иштеп атабы билбейм. Азыр биздин өкмөттөр жүрдү, зам акимдери жүрүшөт, могу жерде аракет кылып атышат, эми көзгөзөрүп турушат. Силерден сураныч, дагы талап айтып атпаймынбы? Тезирээк техника ошол жерге чейин ачып, кырсык болгон жерге немесе тезирээк табылды деген ой. Биз келген күндөн баштап туннелге чейин жол ачуу мүмкүн эмес деген бардык жолдо Кытайлардын техникалары калып кеткен техникаларынан бери өзүбүздүн ошо ыктыярчы балдар, ушул техниканы иштетип жүргөн балдар жүргүзүп туннелге бир 2-3 километр калганга чейин жол ачып келдик. Ал ошол эле күнү Кытайларга көмөктөшүп, Кытайларга дагы связь жок болуп аткан экен, спутниковый телефондорунан бери көтөрүп келип беришти биздин балдар. Башында жөө басып аркан менен жетелешип басышты.
Ошол күндөн баштап айылда ушу өзүбүз жаштар ынтымагы чогулуп, бири-бирибизге айтып деп, айылдан арзымын кырсык боло турган болсо арзымын доом жок деп айта тургандар бардыгыбыз кол коюп берип письменный 16-числодон баштап ушул жерге келдик. Келип, эми кол менен казып аракет кылып атабыз, МЧСтин сотрудниктери менен аралашып, бирок андан майнап чыкпай атат. Такыр эле техникалык күч жардам дагы керек экен. Ушу биздин мамлекеттен дагы ушу чоң жардамы керек болуп атат. Адамдын күчү мынчалык даражада казып чыгара турган мүмкүнчүлүк болбой атат. Кытайлар техникалар турат. Канча күндөн бери ошонун дагы көптүн сөзү менен зорго өзүбүзгө ыңгайлаштырып жол салдырып атабыз. Майнап чыкпай атат. Ушу 5 күн болду. Бардык келген адамдар ушу бардыгы тобокелге салып, ата-энесин, бала чакасын тыштап коюп, келип иш алып барып атабыз. Дайынсыз болгон Чайна Роуд ишканасынын 4 кызматкерин 53 куткаруучу издеп жатат. Андан сырткары чек ара кызматынан 1 кызматкер жана 2 кинолог, тез жардам кызматынан 1 бригада жана 2 атайын техника тартылды. Ал эми элдик кошуундан да 40 жаран бар. Кар көчкү калың түшкөндүктөн адамдык фактор аны тазалоого чамасы жетпей турат. Мындан улам атайын техниканын жардамы керек. Бул жерде кар көчкү өтө калың болгондуктан биздин шаймандар негизинен ушу жанагы зомб дейт, ошол менен иш алып барабыз основной. Андан башка бул жерге кар көчкү калың болгондугуна байланыштуу техниканын жардамы керек болуп атат. Техника келе албайт алар. Техника бүгүнкү күндө жетип келе элек. Өзүңүздөр азыр эле көрүп келдиңиздер. Туннелге чейинки жол кечээ эле ачылып бүттү толук. Бүгүн азыр туннелдин түндүк тарабына техникалар иштеп баштады. Бул жерге бүгүн кечке чейин, эртең мененге чейин келип калса керек. Кече 18 күнкүгө туннелге чейинки жол толук тазаланып бүттү. Кимдер тарабынан тазаланып атат? Чайна Роуд ишканасынын техникалары тарабынан тазалоо иштери жүргүзүлүп атат. Бул жерде азыр толук көчкү кооптуулугу бар. Көчкү кооптуулугу бар деп эле карап отургенге да болбойт. Биз көчкү астында калган жарандарды издеп табышыбыз керек. Ошон үчүн атайын биз Бишкектен кар көчкү изилдөө гидрометеорология агенттигинен адистерди чакырганбыз. Ошолордун нускамасы менен, ошолордун айтуусу менен иш алып барып атабыз. Кайсы убакыттан кайсы убакытка чейин көчкү жүрүү кооптуулугу жогорулайт. Ошол кайсы мезгилче иштеш керек. Ошондой. Анан кийин бул жерге келген ыктыярдуу жардам берем деген адамдарга биз эч кандай кепилдик бергенибиз жок. Булар өздөрү макулдугу менен келишти. Эч кандай эч кимге арыздообуз жок деп өздөрү макулдугу менен келишти. Тогустуру тараптан да жол тазалоо иштери жүрүүдө. Бирок акыркы 3 күндөн бери токтотулган. Анткени аймакка дагы кар көчкү түшүү кооптуулугу көчтеген корутунду чыгарылып, адистер жол тазалоого уруксат бербептир. Ошол тоолуу райондор деген бул ушул алтын кен каскан жерлер, бийик тоолуу жерде иш алып барган, өзүңүздөр күбө болгон ушундай жол курушчуларга тиешелүү, баса белгилеп айтып кетейин. Бунун бардыгы алдын ала берилген. Буга реакция кылып, бул жумуш иштерин токтотуш керек эле. Эми тилекке каршы андай болбой, ушул кар ушул аймакка биз изилдеп чыктык. Изилдөө иштеринин натыйжасында ушул аймакка жаң жааган кардын бийиктиги 40 сантиметрден 70 сантиметрге чейин жеткен. Өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстанда жаң жааган кардан түшкөн көчкүлөрдүн саны көлөмү ошо 60% түшөт. Жалпы түшкөн көчкүлөрдүн санына салыштырып айта кеткенде. Бизден суранышты коопсуздук камсыз кылып бергиле, издөө иштерин жасайлык, тазалоо иштерин жасайлык, башына туруп бергиле деп. Ошого байланыштуу биз келип, бүгүн эртең менен өзүбүздүн дронубуз бар, дронду учуруп кайсы жерге канча кар топтолгон. Негизи 14-нөн 15-ине чейин ушул түндүк түштүк тарабында туннелдин массалык түрдө кар көчкүлөр түшкөн. Алардын баарын азыр кол тийбей атат, коопсуздук камсыз кылуу иштерин алып барып атабыз. Бирок негизги чоң мөңгүлөрдү каттадык болжолдуу түрдө. Ал өзүңүздөр азыр күбө болуп келаткан 332-чакырымда 1 миллион кубтан ашык кар көчкү түшкөн жалпы көлөмү. Мындай абалдан улам Суздак жана Тогустуру райондорунун аймагына 4-даражадагы өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Эскерте кетсек, 14-февралда балыкчы Казарман Жалалабад альтернативдик унаа жолунун 326-чакырымынан 346-чакырымына чейинки аралыкта 25 жерден кар көчкү түшкөн. Анын 8-и чоң көчкү. Мында жол тазалап жаткан Чайна Роуд ишканасынын 4 кызматкери кар астында калган. Бибисара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалалабад.